Башкача ошение айт. Башкача болуп кетти, дене дагына. Сөз менен айтып болбойт аны. Жагып атабы иши? Сонун. Болбоду дегенде камина 4000 иштейбиз. Күнүнө. 4000ден 7-8 иштеп койсо болот. Жасалган. Жылануусу ошо башкача. Менен жасалган, азыр сиздерге биз көрсөтүп берели. 5000ден 10.000ге чейин тапса болот бир күндө. Урган жерине коюп бересизби? 1000 рубльдан коюп 1000 рубльдан коюп беребиз. бересиз. Эң эле аз таптым дегенде 5000ден тапса болот. А негизи 10.000ге чейин, 15.000ге чейин тап кетсе деле болот. Амансыздар замандаштар, ассаламу алейкум. Болушунча ушул Москвада группалар менен таратып коюңуздар. Костоправ аял кишини издеген эже карындаштар дагы көп. Грыжа боюнча кайрылсаңыздар болот экен. Астерохондроз, кыскасы ошол көптөгөн ооруларга дава тапкан бир туугандарыбыз көп экен. Көрүп аткандар болгон болсо, комментарий калтырып коесуздар. Негизи бир рекламасы жок эле, бир 10 жылдан бери иштеп келип атат. Бирок элечи анан келген пациенттери, бизди көрүп жүргөн адамдар айтыптыр экен. Ушул чакыр бир тартырып койсоң, издегендер көп, бизге окшоп деген экен. Атайын жардамга келдик да биз. Тушинскага бир 3-4 мүнөт өттүк эле, жөө экен. Айтылган адрестин эле двор жагына киргенде 3-4 подъездин көбүн эсе мына айтып берейинби, мына подвалга кирип кетет экен, бул жерде клиника экен. 4 подъездге эле киресиздер, киргенде эле подвалды карай түшүп кетесиздер. Эми келер алдынан бир чалышпасаңыздар аябай жакшы болот. Бизден алыстабай туруңуздар. Мынакей Айда Маратова эжекебиз амандашып, кандай процедуралар алса болот, сизге келип дарыланып жакшы болуп айткан видеолорун көргөздүңүз. Мына негизи Instagram форматта экен, аны YouTubeга жүктөөнгө болбой калат. Эл менен амандашып келейин, айта бересиз эжеке. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, жалпыңыздарга салам. Биз Москва жергесинде 7 жылдан бери эмгектенип келебиз. Эң эле актуалдуу болуп аткан бул азыр грыжа оорусу менен, остеохондроз оорусу менен көп мекендештерибиз бизде билесиздер, таксиде повар болуп иштешет, маникюрда иштешип, көп адам белинен жабыркап, мойнунан жабыркап бизге келишет. 7 жылдан бери көп адамдын соонуна калдык десек болот. Көп адамга жакшы результаттарды бердик. Ошондой эле биздин кеңседе процедуралар көп. Бир эле процедура эмес, бизде аппаратный, огненный одеяларыбыз бар, китайский, тибетский методдорубуз бар, мануальная терапия жасалат. Именно илгертен калган куяң оорусун сыдырып чыгуу жолу менен дарылайбыз. Хиджама бар, иглоукалывание бар. Азыр процесс жүрүп аткан учурун көрсөтүп коеюн сиздерге, кайсыл процедуралар жүрүп атканын. Мынакей мына биринчиден башталганда 3 бөлүктөн турат экен бул жер, а? 3 окошко деп коебуз, эмне дейилген бул жерде? 3 бөлүктөн турат. Жүрүңүздөр көрсөтөйүн. Бул жерде бизден окуп бүткөн Мирбек мырза азыр Мирбек мырза бул жерде огненный, китайский, тибетский процедураны карап атат. Байкени бул деген именно сөөктөгү муунга өтүп кеткен сууктар, билесиздер, Москва жергесинде влажный погодада жүрөбүз. Именно баягындай пар менен эмес, муундагы сууктарды чыгарачу Союз здоровьянын огненный одеяласы өзүнүн дарылары менен 1 саат убакыт кенен жата алат. 20 мүнөт, 15 мүнөттө качып чыгышпайт. 1 саатта кеңири адамдын сууктары чыгат. 1 саат турат ушун үчүн да? Нелерге дава амандашып алып кенен айтып бериң анда. Биринчиден саламдашып кетели. Ассаламу алейкум жамаат. Биз биринчи келген кардарыбызды ушул огненный одеялга салабыз. Бул огненный одеяло өзү табат, кай жерде суук болсо, ошо сууктарды өзү чыгарат муундардан. Ошондой способко ээ мындай? Ошондой способко ээ бул. Бул муундардан сууктарды чыгарып алгандан кийин биз бул процедурадан кийин. Анан кийин биз массажга өтөбүз. Биринчи биз бул огненный одеялодун өзүнүн ысыктыгы бар. Ошол ысыктыгы менен бул кай жерде, кайсы муунда суук болсо, ошол сууктарды өзү сыдырып чыгарат. Анан биз буяктан даярдап алып, анан кийин биз массажга алып барабыз. Анан массаждын өзү дагы 1 саат биз процедура кылабыз. Анан массаждан кийин биздин Костоправ Айда Маратова эжебиз анан сөөктөрүбүз ордуна салат. Бел оору, бут оору, баш оору, кайсы жерде ооруган болсо, ушул жерден келип дарыланып кетсеңиздер болот. Биз баардык муун оорудан, бел оорудан, сколиоз,
суктардын баарын ушу Айда Мараттын эжебизден биз өзүбүз да ушул жерде окуп, үйрөнүп, ушул жерде иштеп атабыз. Биздин да иштегенибизге көп болду. Ушул иштеген эффектиден канчаден кардарларыбыз ыраазычылык алып кетти. Эч бир мындай жаман отзыв болгон жок, Кудайга шүгүр. Болгону баардыгы ушу биз стройкадан келет, таксист байкелер келет. Баягы көбүнчө стройкадан суук чегендер келет да. А муундарына сууктарын чыгарып, белдерин көбүнчө биз белдерин көп оңдоп беребиз. Ушу оор көтөргөндөн белдери көп ооруйт да, стройкада иштегендерибиз. А таксист байкелер отуруп буттары ооруйт. Буттары суук чегенден буттарына суук. Биз массажыбызды буттан баштап ушу башка чейин алып келип чыгарабыз. Ошол жактан муун суукту биз бияка айдап келебиз да. Аны ошол муундагы сууктардын баардыгын чыгарып, биз Айда эжебизге даярдап беребиз. Ансыз бул мануальный терапиянын сөөктөрү салганга болбойт. Биз жибитип даярдабыз керек. А сөөктөрдө кээ бирлеринде кальций аз болуп калышы мүмкүн, көп болуп калышы мүмкүн. Эгер кальций аз болсо, биз даярдабай туруп сала турган болсок, омурткалар чыгып кетиши мүмкүн, же сөөктөрүнөн бир негативный результат болуп калышы мүмкүн да. Ошого биз биринчи огненный одеяло салып алып, анан массаж процедура менен биз 2 саат процедурада даярдайбыз. Анан кийин анан аягында биз мануальный терапия Кастапров эжебизге тапшырып беребиз. Аны өзү бар белин, бутун, башын, колдорун ордоруна салып, анан биз ушун баса белгилеп кетейин. Мурун мануальный терапияны балыктын майы менен шыбап туруп 10 күн жумшартып туруп позвоночникке анан салышчу да. Азыр бизде именно заманбап техникалар менен 1 күндө ошол позвоночниктин мышцасын жумшартсак болот да. Жумшартып туруп 2 сааттын ичинде даярдап алабыз дагы и момент салабыз. Сразу эле келгенде эле мануальный терапия кылып койсок, чындыгында залакасы сөөккө тийип калышы мүмкүн. Грыжа жарылып кетиши мүмкүн. Анан лечебный массажда, мисалы классический массаж, көп массаждарга барганда көп адистер грыжага тийип алып массаж кылып коюшат да. Наоборот, массаждан чыккандан кийин хуже болуп калышы мүмкүн. Биздин массажда, мисалы классический массаж жок. Бизде только лечебный процедуралар, айткандай эле точечный массаж жасаган үчүн биз грыжага вообще тийбейбиз. Именно грыжадан берилген седалищный нервтер менен иштейбиз, грыжага залакасы жок. Биздин кылган лечениялардан грыжа кичирейип, рассасываться этип, ар 6 ай сайын келип турса, жоголуп кетиши ыктымал. 100% грыжа жок болуп кетет деп кепилдик бериш кыйын. Сиз ушул эжеден окупсуз да, күнүнө канча тапса болот, эжекеде как раз обучение болуп атыптыр, анан көп адам деле албайм дейт, 1-2 адам алып туруп, ошол ар бирин өзүм көргөзүп үйрөтөм, ушул келген адамдарда жана кылып дейт да. Канча иштеп атасыз? Жок дегенде. Мен өзүмдүн болду дегенде канча болду эле? Болбоду дегенде камина 4000 иштейбиз. Күнүнө 4000ден 7-8 иштеп койсо болот. Анда жакшы экен. Ишиңиз ийгилик. Эгер окуйм дегендер болсо, келип окусаңыздар болот. Айда Мараттын эжеге келип окуп иштесеңиздер болот. Ар бирибизге жакшы мамиле кылып, жакшы карап, бизге ушундай ар бир кылдаттык менен үйрөткөн. Биз ошондой эле, биз да ошондой кылып, ар бир кардарларыбызга карап, ушуларды жакшы, бизде нет ушу кардарыбыз жакшы болуп кетишти да. Башка нет кийин бизде турат да. Ушу ар бир кардарыбызга биз кылдаттык мамиле кылып, ар бир жер точкалоз менен ушу муундагы сууктарды чыгарып, анан кийин сопровождать этебиз да. Биз азыр 11ден 12ге өткөн времяда келдик. 3 пациент бар экен эле да. Значит, толку запись менен келген жакшы. Ооба. Ага, сиз эмне болуп, кайериңиз ооруп келдиңиз? Экөөбүз сүйлөп берсеңиз, кандай өзүңүздү сезип атасыз? Жакшы, Кудайга шүгүр. Бүгүн 2-нчи күн. Кудайга шүгүр, өзүм жеңил сезип калдым. Суу өткөрүп келгенбиз. Эмнеде иштейсиз? Мен өзүм ушул өзү мусулмандар кайсында иштейт. Оор жумуштарда. Ошо кичине шамалдатып болуп калып. Өзгөрүү болду. Өзгөрүү жакшы. Бүгүн жылыш бар. Жакшы. Болсо мына комментарий жазып коесуз, кирип дагы. Ишиңизге ийгилик, не соолукту берсин, буюрса. Жакшы. Мына бул жакта дагы жаш эничегибиз иштейт экен. 3 тилди билген жигит могу жактан көргөзөлүк сиздерге. Өзү дагы стилист бала экен. 1-2 тилде сүйлөп берем ага, бир уялбай эле мындай тартынбай сүйлөп берем деп калдым ака. Амандашып аласың. Ассаламу алейкум. Биринчиден чырашып алалы. Ассаламу алейкум туугандар. Бизде азыр кылып аткан процедура бул Кытайдан келген дары бар, ушундай. Бул не деген дары? Буну азыр көрсөтүп кетейин.
Мынаны карагыла, бул калемпирге окшогон дары экен. Бул жактарга алсаңар болот. Дары окшойт бул, а? Мына ушундай да келет, Кытайдан келген. Азыр бул дары эч жерде жок. Айда маратон. Су менен жасалган. Жыландын усу, ошо башкача. Менен жасалган, ооба, азыр сиздерге биз көрсөтүп берели процедураны. Бул серьезный процедура окшойт эжек, а? Бул Москвага мен Кытайдан окуп келгениме аз эле убакыт болду. 1,5 ай болуп калды. Сиз медициналык дагы жанагыңыз бар экен, илимиңиз бар экен, мындай окуган экенсиз. Окуганмын. Кытайдан повышение өткөрүп келдик. Именно ушул бальзам боюнча барганмын. Потому что мага көп эле жабыркап келгендер грыжа остеохондроз менен именно азыр ошол процедураны сиздерге көрсөтөмүн. Мынакей азыр биринчи кардардын жылы суу коюп туруп, клеткасын бир аз ачып алабыз. Анан обычный эле мынакей пленкабызга ушул дарыбызды коебуз дагы. Именно застой болуп жаткан жерлер, дагы коюп койсоңор. Жыландын усу ушул, Жыландын усу менен жытын көрүп атасыздар, Башталды. Башталды. Жыгылып түшпөсөм болду азыр. Именно испарение кылып, полный жерлериңиздерди айыктырсак болот. Бул азыр Москвага биринчи жолу келди. Башталды беке? Азыр байке баштайт уже. Даяр Бул тургай. кадимкидей точкаларын монтип, бирден точкаларды өзү сайып чыгат да. Буңуз эже канча турат азыр бир мындай ушул коюп беришиңиз? Ооруган жерине коюп бересизби? 1000 рубльдан коюп беребиз. 1000 рубльдан коюп бересиз. Коюп беребиз. Массажы менен бир аз жумшартып алып, кайра дагы коюп койсоңуз чачыкты. Бул агабызды азыр интервью берет азыр. Кандай болду? Ушуну менен агабыз 2-3 жерде жолугуп калып видео тартканбыз. Кайсы көрөсүздөр агабызды? Алтын мырза бизге 2 жыл 3 жылдан бери келип постоянный клиентибиз. Биздин дагы сиздердин келишиңиздерге келип калыптыр. Архитектура окуусунда окуп азыр училищеде атасыз, а? Айлык жакшыбы? Мына агай бизди көрүп аткан болсо, ошол Кыргызстандан инженер ПТО деген тармакта мына чоң жогорку окуу жайларда окуткан агай келип ушул жерде азыр окутуп атат адамдарды, компьютерди түшүнгөн адамдар болгон болсо эле ишке киргизип, ушул инженер тармагында баягы специалисттер жетишпей атыптыр да. Тил билгениң башкаңа деле карабай алып атат дейт. Айлыктары деле жакшы деп жардам кылганбыз. Мага жазсаңыздар номерин берем, Кудай кааласа. Реклама кылып коеюн, а? Наке, кандай болду Алтынаке? Кандай болду? Бул жынты уктатып коеюн деди го. Денеңизге тигенде эмне болот экен? Эмнени сезет экенсиз? Башкача ощущение айтыш. Башкача болуп кетти, а? Дене дагы, Сөз менен айтып болбойт аны. Жагып атабы иши? Сонун. Жыландын усу бул жаман эле болсо керек, андай эффективдүү болсо керек, а? Эффективдүү, сонун процедуралар. Буну алып келгениңизге 1 ай эле болду. Көп адам билбейт. Ошон үчүн келсеңиздер, массаж кылып, лечениеден кийин ушул процедураны дагы коюп беребиз. Анан мына тизилип турган аппараттар бул эмне болгон аппарат? Эмнеге дары? Кандай бир пайдасы бар? Четинен жана көрсөтөсүз. Физлечение жасайбыз. Физлечение аткарабыз. Бул менен бизде комплексный лечениялар бар. Массаждын артынан кийин түйүлүп калган тамырларды чечебиз. И бул аппараттагы китайский, тибетский метод. Мурда көп эле ийне менен иглоукалывание жасачубуз, билесиздер, Азыр бул аппарат өзү именноийнени чыгарып, мындан караңыздар, аппаратты иглоукалывание. Кайсыл жерде проблемаңыздар болсо, өзү могу жерлерден ийне чыгып, только проблемный зоналардан гана ошол жерлерге гана сайып беретийнесин. Бул өзгөчө аппарат. Өзгөчө аппарат. Ошол эле вакуум коюп коюшат, көп эле банка менен, одноразовый банка менен. Бул аппаратный вакуум, бул дагы көп зажатый мышцаларды сонун кылып жазып берет. Ушинтип иштетсек болот. Өзү табат экенсиз, ооруган жерди бул, а? Өзү издеп табат дагы. Бир текшереликчи ушул агабызда. Өзү башталды. Көрдүңүздөрбү? Точка мышцаларга гана коюп койсок, кайсыл жерде эме болсо тартып кой бере берет. Могу жер кызарып кетти. Байкадыңыздар, видеого чейин башкача эле. Ол азгымын жер кызарып кетти, мойнуна чейин кызарып кетти. Улуу жыландын усу кадимкидей дененин ичине кирди дагы, азыр өзүнүн эффектин аткарып аткан учурда. Ошон үчүн биз койгон жер гана кызарды, көрдүңүздөр, бул жак жөн эле. Эмне болуп, кандай оору менен келди бул агабыз? Бул агабызды көбүнчө шейный остеохондроз, өзүңүздөр билгендей, отуруп иштейт. Эмнелер талыйт, сиздин
кылсаңыз ошондойбу? Ошон үчүн мурда келгенде ушул жери чоң болчу, бизге леченияга постоянно келип жүрөт, уже кичинерип калды, кадимкидей монтип жумшап калды. Кандай сездасыз өзүңүздү? Эмне өзгөрүү болдубу? Өзгөрүү болот, ооба. Мен 2 жыл сайын келем, 6 айда бир ушинтип. Мен компьютердин баягы отуруп иштер боюнча иштеген үчүн ошон үчүн желкем улуюп келгенмин да. Ошондон кийин өзүм жеңил сезип, жакшы жүрүп калам, оорубай. Могу мышцаларды байкасаңыздар болот. Тартып атат, а? Тартып кой берип атат. Именно ошол мышцаларды кыйнап атат да, мындай жазып атат, мындайча айткандайча. Ошон үчүн аппараттардын эң үлгүлөрү, эң акыркы модельдери bizde. Келип болот. Ооба. Сен канча айдан бери окуп иштейсиң? Канча күнүнү тапса болот экен? Мына жаштар деле кызыккандар бар да ушул тармакка. Анан тил билген болсоң, башка өлкөлөргө деле барып иштесең, оюмча мындай иштер менен бир жакшы эле акчаларды иштегенге болот, а? Ооба. Негизи мен бул жерде окуганыма уже көп эле болуп калды. Менин 6 жылдык стажым бар. Негизи 6 жылдык. Негизи 6 жылдык стажым бар. Бул жерде күнүнө эң эле аз таптым дегенде 5000ден тапса болот. А негизи 10.000ге чейин, 15.000ге чейин тап кетсе деле болот. Аида Маратовна деген эжебиз бизге клиентсиз калтырбайт, адамды дайыма берип турат. Аракеттин баарын кылып турат, рекламаны кылып, бизге ар кимге жарыялап, бизге адамды чакырып келип берип турат. Мобилографтын бир тартылган видеосу бар экен, бирок соцсеттерге чыкпаптыр. Биринчи болуп тарттады окшойбуз менчи. Мындай ушунча адам топтошсо эле кыйын эже, мындай рекламасыз жакшы. Ишиңиз ийгилик бул да болсо, ошол эффективдүү болгондугунан келип атат делдер, жөн келбейт. Ушул именно Самат мырза жакында Америкага кетейин деп. Америкага кетейин. Ошон үчүн канчалык көп повышениялардан өтүп, азыр ушул эле эмгекти кылып барса, эч кандай бирдекени көтөрүп кетпейт. Кырасың бирок. Жаап кетпейт. Болгону ушул үйрөнүп алган билими, болгону 2 колу болсо, кайсыл жерге барбасын, Кыргызстанга барабы, жайлоого барабы, Америкага барабы, билим өзү менен, колу менен барат дагы. Болгону бизге бир масла керек болот, бир кушетка керек болот. Ончолук чоң массажга окугандан кийинче расход көп кетпейт да. Ошо өзүнүн алган билими менен, кайсыл жерде болбосун, өзүнүн алган кесиби менен иштеп кетсе болот да. Жакшы. Ишиң ийгилик каалайбыз анда. Рахмат. Буюрса мына англисче бир-эки сөз сүйлөп кой, анда англис Россиядан, Америкадан көргөндөр болсо мына. Англисче эмес, орусча бир сүйлөп кетейин. Анткени биз азыр Россияда турабыз. Ошо орус клиенттер да келип турсун. Кыргызстандан келгендерибиз деле келип турсун, орусча түшүнгөндөр. Приходите к нам, мы каждый день здесь работаем с 10 до 10 часов ночи. Можете прийти, выбрать любое. У нас есть 15 процедур, вы можете выбрать любое, ну или мы можем вам подобрать тот, который вам больше подходит. Сделаем вам все в лучшем виде. Приходите, да? Молодец. Ишиң ийгилик каалайбыз. Молодец. Негизи Америкада негизи эле мындай фитобочка башка массаж кылган процедуралары өтө кымбат экен. Мен 2 досум азыр иштеп атат Америкада. Ошо хижамага барат деле кымбат айтты деди. Чында оозум ачылып калды. Вообще катуу иштейт экенсиң. Бар ошол жакта акчаны кырып кел. Жүрүң эже, наркы эже кандай процедура кылтат? Кире бересизби жана? Жаап коет экенсиздер полный, а? Жаап коет. Жакшы экен, жакшы экен. Кылбайт. Көрүп атасыздар, аялдарды аялдар кылат, эркектерди эркектер мырзалар кылат. Бул жерде Турнахан дагы бизден окуп бүткөн, стажы жакшы, 3 жылдан жогору стажы бар. Өзүм окутуп, 0дон обучение берип, авторский метод менен массаждарды үйрөткөнмүн. 3 жыл болуп атат бизде эмгектенип атканына. Кол аябай жакшы. Өтө кылдаттык менен окуган, кыз көп клиенттерди багындырган, өзүнө байлаган, мындайча айтсам болот. Ушул кызыбыз азыр лечебный процедура жасап атат. Ооба. Кандай экен бул жумуш? Буга чейин кандай жумуш иштедиңиздер эле? Канчадан таап атасыңар? Салмастарбы? Мен ушул Аида Маратованын кеңсесинде окуп, ушул жерде вакансия болуп калып, ушул жерде калдым. Жакшы, бизге келген клиенттердин баары ыраазы болуп кетип атышат. Азыр бул эженин остеохондроз менен келген. Ушу остеохондрозуну эзип атам. Массаж кылып атам. Жакшы иштесе болот. Массажды үйрөнүп алсаң, дайым кай жакка барбай өзүңдүн колуң менен кетет экен. Бул дагы бир өнөр экен. Ошол баарыңыздар келиңиздер, лечение алып кетиңиздер. Канчадан канчага иштеп атасыз бир? Жок дегенде, мурда канча иштете элеңиз? Азыр мен саат 10дон
8-ге чейин иштеймин. Канча акча табасыз? 5000ден 10.000ге чейин тапса болот бир күндө. Мурда эмнеде иштедиңиз эле? Мурда уборкада иштеп жүргөмүн. Азыр ал жакты таштап бул жакка өтүп келдим. Аракет кылса үйрөнсө болот экен, значит, да? Ооба, аракет кылса үйрөнүп алса болот. Ишиңиз ийгилик каалайбыз. Рахмат. Анан ушул бел чыккан, мына кастапроф сурагандар дагы аябай көп, мисалы үчүн залпалда бир жерлерден чыгарылган балдар болот, мисалы мына ушул эжекебизге кайрылып эреткенсиздер. Кастапроф жагынан сыныкчы деп айтып кое берейинби, мындай жана кырсылдатып, башка кылып жакшы экен. Мурда кийин ушул эжекебизге кайрылып мындай ден соолугунан жакшы болуп кеткендер болгон болсо, мамилеси, тейлөөсү, жумушу, массаждары боюнча дагы комментарий берип коюшуңуздарды суранып элек. Аны эже мына ушул аппаратты сурагандар болуп атат да, каяктан алса болот? Личностьта мага чалгандар болуп атат десеңиз. Бул не деген аппарат, канча турат, каяктан алса болот? Комплексный лечениеден чыккандан кийин, мануальный терапияны алгандан кийин именно сиздердин омурткаңыздарды растяжка кылып берет. Грыжасы барлар үй эле шартында ушуну алып алып, өзүңүздөр 5 мындай күнүнө 5 мүнөттөн жатып турсаңыздар дагы болот. Позвоночникке өтө жакшы таасирин берет да. Бул инерционный стол деп коет. Буну Авитадан деле заказ кылсаңыздар болот. Килограммына карайт. 10.000ден 20.000ге чейин алсаңыздар болот. Биздеги, потому что бизге чоң вестегилер да келип калат да, ошон үчүн 185 килограмм көтөрөт да. Өзүңүздөрдүн весиңиздерге карап, мисалы 100 килограммга чейин болсо, 10.000ге чейин таап алсаңыздар болот, Авитада сатылат. Жакшы экен. Жакшы, мына Авитадан эле карагыла, ушундан мына бренд көргөзүп койгон досум, Арсен, мына брендти деп издегиле, мына. Ушуну жасаңыздар, мен оюмча чыгат, мына. Инерционный стол деп өсеңиздер эле чыгат да, көбү атын билбей калышат дагы, ошон үчүн түрү чыгат. Анан келген адамдар күтүп отурган жери бар, бул жерде дегендей кант курсу коюп суулары бар экен, суп ичип күткөнгө, жетишкен ийгиликтери боюнча алган грамоталары, окуган сертификат, анамналары, анан медициналык дагы илими бар экен эжекебизди. Жакшы, иштерине ийгилик каалайбыз. Канча адам ала аласыз азыр учурда обученияга? Обучение биздики мындайда көп эле жерде обучениялар 10-дон 15 адамдан алышат. Биз болгон 2 гана адам алабыз. Ошол 2 адамды 0дон баштап окутуп, как положено массажист кылып чыгарга чейин биздин көзөмөлдө болот. Окууну бүткөндөн кийин дагы көп жерде биздин салон сеттер менен таанышпыз. Сөзсүз түрдө ишке орноштурабыз, аягын камсыз кылабыз. Бизден окуп кеткен көп адамдар, мисалы Таласта, Сахалинде, Санкт-Петербургда, Москванын фитобочкаларында дагы иштеген менин именно окуучуларым көп. Көп адамдардын ден соолугуна себепчи болуп атышат. Кудайга шүгүр. Процедуралар качан кылып бересиз жанагы ушун эң акылдуу айтайын. Бизге бир кичине скидка кылып берсеңиз, суранып кетет эле. Негизи клиент көп экен, ачык элечи. Ушунча без реклама иштептирсиз, значит, бул жерде агам айттым го. Бул агам сунуштаптыр. Ошо Исан чакырып тартыргызып койбойсуңбу? Бир-эки жолу тартты менен интервью кылчу, жакшы сунуштаптыр. Мен ыраазы болдум. Рахмат агабызга дагы бир реклама тартып калды ушунага, Кудай кааласа эми. Кичине акчадан кылып бериң. Канчадан кыласыз? Биздеги акция кылып беребиз. Биз көп жылдан бери эмгектенип, сарафан радио менен көп иштедик. Бир адамды айыктырып койсок, ошол адамдын 4-5 адамы сөзсүз бизге келет. Бизде көп эле эски клиенттер жаңы клиенттерди жөнөтөт. Анан чындыгында реклама бербепмин. Көп суранды. Аял киши кастапроф жок болгон үчүн сен чыгышың керек, сени билбей калгандар канчасы жүрөт. Көп мисалы эркек кастапрофтарга барганда кенен чечинип, кенен проблемасын айта албай калышат экен. Ошондуктан бизге келе берсеңиздер болот. Стажыбыз жакшы, грыжа, остеохондроз, бутуңуздар ооруп, кыйналып жүрө бербестен алдын алып келиңиздер. Бизге мындайча айтканда, мындай соо адам келбейт да. Полностью проблемасы менен келет. Ушул жерден киргичейин дагы 6-7 дем алып келгендер бизге эң өтүшүп кеткенде гана келишет. Ошон үчүн острый боль менен келбестен 6 ай сайын келип турсаңыздар, Аллахтан берилген мисалы дене дагы бизге аманат болот. Аманатты кыянат кылбай, хотя бы айына бир жолу келип өзүңүздөргө лечебный массаж алып койсоңуздар дагы кан жүгүрүү, туздарыңыздардан арылып, түйүлгөн жерлериңизден, мисалы тамырлар түйүлүп калып көп кыйналат. Бул позвоночниктин эң эмеси бир позвоночник жылып кетсе дагы бул органдарга берет да. Ошон үчүн мисалы жүрөгүм ооруп атат, колум көтөрө албай калдым дегендер көп да. Ошол бир эле позвоночник жылып калган болсо, седалищный нерв менен ошол органдарга берип калат да. Ошон үчүн келсеңиздер, консультация акысыз. Иса мырзадан келгендерге
4 процедураны 2500 рубльдан кылып берейин, мындай цена жок. Именно мен көрсөткөн иглоукалывание, вакуумный банка баштан бутка чейин лечебный массаждар, растяжкалар бүт акысыз болсун сизден келгендерге. А так растяжкалар 500дөн түшүрүпчүк, сизден келгендерге растяжкаларын бекер кылабыз, комплексный процедураларыбызды дагы арзан кылабыз. Болгону сиздин атыңызды атап коюшса, сонун кылып тейлеп ден соолугуңуздарга себепчи болгонго жардам беребиз. Ишиңиздерге ийгилик, эч качан урбаңыздар. Бир жерлер чыгып кеткендер болгон болсо, мына эжекеси кайрылыңыздар, скриншот кылыңыздар, бул керек болот туугандар. Жакшы күндөр жолуп жүрө берелик. Аманчылыкта жолугалык. Ассаламу алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.